Бул жерге жаңы гана жол салынган, бирок эми аны кайра бузуп, казып жатышат. Эмне үчүн анткени бул жерге эске алынбаган жер алдынан өтмөк куруу башталды. На проспект Чингиза Айтматова вместо 2 надземных будут построены подземные пешеходные переходы. Строительство одного уже начато. Бийликтегилер бул өтмөк 10-15 күнүн ичинде салынып бүтөт деп билдиришкен. Биз буга чейин көпүрө жана жер алдындагы өтмөктөр эмне себептен кымбат жана ыңгайсыз экенин айтып бергенбиз. Шаарда проекттөөлөөдө кимдин кызыкчылыгы өйдө турушу керек? Жөө жүргүнчүлөрдүкүбү же унаа айдоочулардыкыбы? Бишкек шаарынын 2050-жылга чейинки башкы планда адистер сунуштаган максат жеке унааларды колдонууну 1,5 эсеге азайтуу. Демек адамдар автобус менен каттап жөө жүргүнчүлөргө айланышат. Жалгыз туура чечим жөн гана жол жыйрак, зебра жана коопсуздук аралчасын орнотуу керек. Бирок буга каршылар да бар. Шаардык изилдөөчү Алексей Журавлевдун айтымында тыгындарды зебралар жана жөө жүргүнчүлөр пайда кылбайт. Анын себеби унаалардын санынын көптүгүндө жана эреже бузган айдоочуларда. Ошондой эле көпүрө жана жер алдындагы өтмөктөр авариялардын санын азайтпайт, жөн гана коопсуздуктун түрүн түзөт. Изилдөөлөргө жараша адамдар тепкичтерге убактысын короткусу келбейт. Мындай жерлерден чуркап өтүп кетишет. Ал эми айдоочулар жөө жүргүнчүлөрдү күтпөгөндүктөн ылдам айдашат. Аңгыча мэрия шаар боюнча дагы 3 көпүрө өтмөк курууну пландап жатышат. Түштүк магистралда, Көкжар Кичи районунда жана Аламедин базарынын жанында. Сиздин оюңуз кандай? Комментарийге жаза кетиңиз.